Калдыматов Дүйшөнбай 1901 8 декабрда Чоңзулсуу айылында төрөлгөн. 15 жашында ата-энеси бир туугандары менен дүркүндө Кытай мамлекетине качып барышкан. 5 жыл аралыгында ошол жакта жашашат. 1920-1921 жылдары Совет бийлиги орнотулганын угушуп, кайтып келишкен. Көкбел өрдөшүндө жашашат. Кыштаган жери жолголот коктусу болгон. Айыл жаңыдан уюшулуп, там салына баштаганда бригадир болуп иштейт. 1930 жылдары колхоздоштуруу мезгилинде башкарма болуп иштеген. 1941 жылы 40 жашында улуу ата мекендик согушка аттанат. 3 жыл 8 ай согушта болгон. Сталинградты немистик баскынчылардан бошотууда түздөн түз катышат. Андан кийин Ленинград, Волховко бир батальонду алып кетишет. Анын ичинде Дүйшөнбай атам да бар эле. Ошол жерден катуу салгылашта оор жарадар болот. Аз жерден өлдү деп таштап кете жаздашат. Бир орус солдат 10 тогон үндү угуп, издеп тапкан экен. Москвага госпиталга алып келет. Андан Киевге барат. Акыры Темир Тоо госпиталынан согушка жараксыз деп бир сол колунан ажырап үйгө кайтат. Үмүт колхозунда башкарма болуп иштейт. Сельсовет болуп да 3 жыл иштеген. Андан кийин мал чарбасына өтүп, 1953 жылдан 1982 жылга чейин колхоздун коюн багат. 1982 жылдан 2002 жылга чейин ардактуу эс алууда болгон. 2002 жылы 14 мартта бул дүйнө менен кош айтышкан. 3 кыз, 1 уулу, 25тен ашык неберелери бар. Менин ашкам, Дүйшөнбай ашкам ошо аскерге барганда 41 жылы согуш башталганда ошондо түн келип алып кеткен экен. Ошондон барып канча даган жолду басып, канча даган нерселерди басып барып, ошондо Сталинградка барганда Сталинградды такыр эчтекеси жок талкаланып калган экен. Ошол Сталинградды басып, андан ары барып анан Волховко барыптыр, Ленинградка барыптыр. Түз эле Ленинградка алып кетиптир. Ленинградда согуштун кайнап турган учуру экен. Ошол жерден анан алып барып эле Глейген стрелковой 304 стрелковой взводдо болдум. Ошондон 13 күн ошол жерде катуу салгылаш болду. Москваны 2-3 ирет тегеректеп, солдат менен тегеректеп, Москваны аман алып калабыз деп ошондой болуп Москваны тегеректеп турду. Ошондо Волховдо ошол жерден анан катуу эме болгондо мен бир түнүндө дагы эмеге койду. Разведчикке койгондо ошондо баягы бир адашып калганбы же эмне болгон бир 7 солдат, 7 немисти колго түшүрүп айдап келдим. Ошондо менин айдап келгенимде мен деле айдап келдим. Ушул мен бир даражага жеткенде мындай деген нерсе жок. Ушул элибизге, журтубузга кызмат кылып, элибизди, журтубузду аман сактап калалы деген ой менен эле ошол тиги 7 солдат, 7 немисти айдап келип камакка алып, ошон менен мен 7 немисти айдап келдим деп деле тиги эч кандай тема деле болгон жок. Эч кандай эме ошол алып барып анан ошол госпиталга алып барды. Госпиталда колумду бербей 15 күн жаттым. Ошондон анан тиги баягы сен бул колуң кол болбойт, кесебиз деп анан колумду кесип, бир колдон ажырап, анан госпиталга эметип отуруп, ошо Ленинграддын госпиталынан ошо Темир Тоо эмесинен бошоп келдим. Келгенден кийин ошо 1 ай үйдө турдум. 1 ай үйдө тургандан кийин биякта иштей турган киши жок. Элдин баары солдатта,
биякта тиги тылда иштей турган кишилердин эмеси жок анан ушу мени ошол жаңыдан ушу элге кызмат кыласың деген эме менен